Assalamu alaikum. Жалпы жамаат мынакей бул жерде Салбурун оюндардын эң мыкты жаачы көзгө атар Самат байкебизге келип жолугуп ушул Самат байкебиз жөнүндө көп угуп билсеңиздер керек. Ошону өзүнүн кылычы, жаасы бир аз кичине деметип коесуз байке. Маалымат берип. Мынакей. Канчадан бери жа? 6-7 жылдан бери жаа менен атабыз. Андан тышкары жаа жасаганды аракет кылып атабыз. Ошо буюрса биздин максат баягы муну бизнес катары эмес, элге ошо салт таануу, Кыргызстан тарыхын билмейинче келечегин анча мынча нерсе чече албайт дейт. Ошон үчүн биз кыргыздар тарыхта ким болгонбуз? Эң биринчиден биз жоокер эл болгон экенбиз. Көптөгөн жерде ушундай адилеттүүлүгү менен өзүнүн жоокерчилиги менен тааныган экенбиз. Жалага келсек, Түркия элинде өзүбүздүн баатырдык немелерибиз, баатырдык жоруктарыбыз бар экен. Бул каякта гана болбосун кыргыз эли ушул жаа атуусу менен, кылыч менен, курал жарак жасоосу менен, ушул чеберчилиги менен таанылчу экен. Биздин да максат ошону кийинки урпактарга баягы кыргыздын рухун көтөрүүчү максатында биз 1916 жылы үркүндөн кийин кыргыз эли анча коркууга учурап калыптыр. Коркок болуп мындай айткандай бизди жана өтө эле көп басынтып коюптур. Ошо басынткан рухту, өчүп бараткан шамды кайрадан жалындатып, чоңойтуп, биздин кыргыз элин илгертен баягы күчтүү, тайманбас, эр жүрөк, баатыр эл экенин биздин максат жетиштириш, ошону улаштырыш жаштарга, кийинки урпактарга ошону таанытыш. Ошонун артынан биз ошо салттан жааны кармаганбыз. Ошо жааны жасаганды аракет кылып атабыз. Андан тышкары курал жарактан кылыч чапканды үйрөнүп атабыз. Ушунун баары тең кыргыздар, Енисей кыргыздарына тартып өтө чоң ийгиликтерге жетишкен экен. Ошол эме жаа атуу боюнча ошол дүйнө жүзүн кыдырып көчмөндөр оюндарына ошол кайсы жактарга барып багындырганга жетиштиңиз? Эми көбүнчө мен баягы негизги менин максатым баягы өтө деле кыйратып катуу жаа атпайм, бирок Венгрияда 105 кишинин ичинен 3-чү орунду алгам. Бул Венгрия 1980-жылдар баштаган жаат боюнча. Малайзияга барганымда анча-мынча колум ооруп калган, ошон үчүн анча-мынча ийгиликтерге жете албадым. Эми Түркияга барып жүрөбүз, Кореяга барганбыз, ал жерде соревнования болгон эмес, бирок ошо биздин кыргыздын жаанысын тартуулаган барганбыз. Андан тышкары каякта дейсиз, Казакстанга жыл сайын барып турабыз, жакшы ийгиликтер менен келип атабыз. Ал жерде көбүнчө менин ишим международный отношенияда болот, эл арасы ошол элдерде кыргыздардан өзгөчөлөнүп кандай куралга кызыккан, кандай жаатышкан, кандай ыкмаларды колдонгон менин негизги максатым ошол болуп жүрөт. Аны кийин Кудай буйрса бир китеп бетине түшүрүп, ошо кыргыз элине дагы да кенен кесир таанышкан максат болгон үчүн ушундай аракеттерди кылып жүрөбүз. Эми көп өлкөлөргө бардык. Ошо Малайзия, Корея, Саудовская Аравияга барып өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп келдик. Биздин негизги максат ошо кийинки урпактарга ушунун кыргыздардын дүйнөдөгү ошо жоокерчилик ролу да. Рахмат. Ошол негизгиси бул жаа атуу боюнча дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннөт жолдорунун жакшы бир белгиси экен. Ошол жагына дагы өзүңүздүн үйрөткөн окуучу балдарыңыз барбы? Эми өтө деле көп деп айтпайм, окуучуларым бар. Мисалы, арасынан эң чоң жетишкендикке болгон Айда Акматова, ошол менин окуучу деп айта алам. Ал болсо көчмөндөр оюнда 2-чи орунду багыткан аттын үстүнөн жаат боюнча. Өзү экстремальный оюнга жакын болгон үчүн анын дагы немеси ошо аттын үстүнөн жаатканга дагы да көп шыгы бар экен. Ошо андан тышкары эмне десек, окуучуларыбыз азырынча жаа жасаган окуучум жок. Бирок жол эшигибиз такай ачык үйрөнөм дегендерге. Ошол ошо жаанын өзүнүн ыкмалары, тартуусу кандай тартылыш керек?
ата бабаларыбыз кандай тарткан жаалардычы ошол жөнүндө бир аз кичине мындай тартканда ошо кармаган ыкмаларын бир сыра көрсөтүп коесузбу? Эми бизде эки түр бар жааны тарткандын. Эми тарыхта айтылат эки ыкма бар. Биринчи азиатский хват деп коет. Бул бармак менен, баш бармак менен бул мындай кармалган. Эми азырынча баягы ол жерде кармап калган. Ошондо жебени могу учунан чынчыгында аттын үстүнөн чуркатканда дагы неме болгон, жеңил болгон, жебе түшкөн эмес. Анан сол жагынан аткан бар. Буну средиземноморский хват дейт, 3 бармак менен да. Бул азыркы спортивный, аны Европа өлкөсүндө. Эми түрлүү ыкмалар бар, үйрөтүлгөн түрлүү ыкмалар бар. Аны ар бир жоокер илгери өзүнүн ыкмасына, өзүнүн атуу немесине жараша ошону өз иштеп, ошо менен атып көнүккөн. Бул ошо жаа атканда ошо колго бул жаага өзүнө керектүү кайсы эмелер негизгиси өзүңүздүн формаңыз боюнча? Негизи чоң аталарыбыз бул жерде латуньдан кылдырып алган, бирок бул илгери мүйүздөн, сөөктөн, катуу жыгачтан оюп алган дейт, бирок бул латуньдан илгери чоңдордун күмүштөн болгон деп айтат. Мен өзүмө мындай латуньдан жазып, сынбайт, жоголбош үчүн мындай колума илген немесин жазып. Так кольцо өзүнчө эле болот ушундай. Жакшы экен. Анан жаа салган эмелер бардыгы, куур, чапкен. Ушул сыяктуу эле. Кармаганда дагы бул жана колдун оорубасы үчүн. Бар экен бул. Колду экөөбүз үчүн. Жакшы. Анда мынакей Кудай буйрса өзүңөр келип жаа атканды үйрөнөм десеңиз өзүңүздүн адресиңизди таштап кетесизби байке? Телефон номеруңузду. Адресибиз Кыргызстан, көп эле таанылат, Самурун Федерациясынан Самат Сүйөков десе баары таанышат. Макул, рахмат анда.